Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы Ош шаарынын тургундары. Арбаңыздар, амансыздар, тынчтарбы? Бүгүн буюрса 24 февраль 2025 жыл. Урматтуу мекендештер, бүгүн Ош шаарында биз керемет иштердин үстүндө жүрөбүз. Азыр администрациядан чыктык. Биз буюрса жакынкы күндөрү урматтуу мекендештер, эртең 25 февраль ушул жакшы бир иштин жарчысы болгон турат. Албетте, урматтуу мекендештер, бул Ош шаарындагы негизги бир парктардын бири. Ал эми могул Ленин көчөсү. Бул жерде одностронный көчө бар эле. Так, кайрадан эле биз жаштардын шаары, жаштардын багы дейби, эс алуу борбору, ушундай ремонт болуп атат. Так, сол жагыбызда Нур кинотеатр бар. Оң жагыбызда ички иштер министрлиги бар. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, кайрадан мен сиздерге бир кыскача алдыма чыккан кандайдыр бир көз кубандарлык иштерди бөлүшкөнчө жана кээ бир мыйзам бузулган, момундай болгон бир жол тыгындары, парковка жана башка ушуларды көргөзгөнчө кетейин. Кандай дейсиздер? Так, мен өзү сол жака бурушум керек эле, бирок мен сиздерге бир ол жактагы бир өзгөчө бир эмени көргөзгүм келип атат. Өткөндө иш, жаңы мэрдин иши башталган убакта эле ушул Ленин көчөнүн баягындай тазалык, кызылсызга чыгып кеткен, анча ушундай бир мыйзамсыз курулуштарга көңүл буруу менен ишин баштаган. Тагыраак айтканда, бул жакта аябай чоң кафелер бар. Так, мен ошол кафелерге жакындап баратам. Сиздер менен бөлүшүп кетейин деп. Кафеге чейин деле момундай болгон снос болуп аткан иштерди көрсөк болот. Бирок азыр бул жерде көбүнчөсү жаңы курулуш болгон үчүн баардыгы мына өз эмесин болот. Мына дом түзүк, жакшы. 2 кабатты парковка экен, автопарковка болсо жакшы. Ана магазин жана башка болгон болсо, бул жителдердин машиналары стоянкасы каяктолуп калат, ошол ойлондурат. Так, мына снос. Ой, мына. Ана могул жерде дагы бир чоң эле кафе бар болчу экен. Бул кафе дагы снос болуп, мынакей тазаланып атат. Эми достор, мекендештер, мен ушинтип анча ушул жакшы иштерди, мыйзамсыз болуп аткан курулуштарга жаңы мэрдин баягындай көз карашын, аракетин сиздер менен бөлүшүп атсам, туура кабыл алгыла. Бул биз зыян тартып аткан элди табалап аткан жерибиз жок. Мен жогоруда сөзүмдүн баштап айтып кеткем. Бул зыян тартып калып аткан ишкерлерге деле ичиң ачышат деп. Нол жерде Исламбек деген кафе бар эле. Билесиздерби? Исламбек деген өтө чоң бир кафе бар эле. Мына ушул кафе, туугандар, мындай болуп снос болуп аттыр да, снос болуп тазаланып дегендей бүтүп даже мынакей. Карагачы. Мына Исламбек. Көрдүңүздөр, Ал эми Исламбекке чейин да бир кафени көргөздүм сиздерге. Анан азыр бул жакта дагы бир кафе бар болчу экен. Так, могул окшойт, мынакей жабып койгон. Атабек деп мынакей. Ошол кафени дагы снос кылыптыр да. Анан могул жерде да чыгып кеткен эмне кафе Кутордо деген кафе экен. Кыскасы, достор, мекендештер, так, мындай болгон ушундай снос иштери жүрүп атат. Эми бул бир чет эле болушу керек. Наваи көчөлөрдө, Масалиев көчөлөрдө канчалаган баягындай сносторду көрүп атасыздар.
Бул жерде жаңы курулуш кылып атабы же жылдарга жылдырыптыр мынакей. Эмеге чыгарыптыр а. Өзүнүн мына территориясына киргизип, нары 1-2 метр киргизип, мына бетонду мынтип талкалап карагыла. Жолго эч кандай тоскоолдук жаратпай тургандагыдай ишти жүргүзүп атыптыр. Ушундай. Так, достор, мен бул көчөнү баш этеги до конца көргөзбөй эле коеюн. Ушул жерге чейин көргөзүп өтө берейин. Эми ушул анча-мынча чыгым тарткан, зыян тарткан курулуш ээлери эми Кудай сабыр берсин. Кандайдыр бир өздөрү күтпөгөн жагынан жаңылыгын берген болсун. Канча тапса да Аллах Таала берекесин берген болсун. Бирок ушул зыян тарткан ушул курулуш ээлерине, чакан ишкерлерге, момундай болгон чоң курулуштарды миллиондогон сомдорун сарптап алган ишкерлердин ушул эмесине эми ким кандай болот? Мисалы да ушул жооп берген, уруксат берген убагында кагаз берген адамдар мындай жоопко тартылабы деги? Карагылачы, эмне деген зыян тартып атат мына. Карагылачы. Кана Ош шаары момунтип бүт жолдун четинде келиптеген сонун керемет ушундай домдор түшүп, эки бети бүт кооздук болуп турса керемет болор эле. Мен сөзүмдү кайра улап кетейин. Тиги зыян тартып аткан ушул курулуш ээлерине уруксат берип койгон кимдир бирөө болгон да. Мен азыр администрацияда так эле ушундай зыян тарткан бир туганыбыз менен сүйлөшүп туруп калдым да. Мен 2 жолу 3 жолу буздум дейт. Кайра куруп, уруксат алып дейт. Ушундай тиричилигимди өткөрчүлөм дейт. 30 квадрат жерге так 80 000 сом налог төлөчү экен. Анан эми бул адамга кимдир бирөө уруксат берип койгон да учурунда. Мына ошол зыян тартып аткан, уруксат берген, кандайдыр бир ушул мурунку багандай чоң кызматтагыларга кандайдыр бир баа берилиш керек да, туугандар. Кандайдыр бир баа берилиш керек. Охо, мына эмне деген керемет дом мынаса. Ленин көчөсү ушул резиденцияны көздөй, тиги резиденцияны көздөй кеткен көчөдө мына ушундай сонун чоң домдор салынган. Карагылачы, мына дом деп эле Москвадагыдай го. Достор, эми быйыл болушунча кызылсызга чыгып кеткендерди тазалап, көп иштерди иретке келтирип алса, анан дагы акырындык менен тазалоо, жаңыдан куруу, жолдордун оңдоо иштери жүрө берет эле. Кандай дейсиздер? Ушуну өткөндө элдик журналист Ыдырыс Исаков дагы айтып кеткен экен. Мен дагы ушул кошумчалап кетким келет да. Ушул жол өтө тар да. Карагылачы, мына уже пробка. Саат азыр эрте эле болуп турат, бирок пробка мына. Ушул жолдун кеңейтүү механизмин иштеп чыгып, жок дегенде 3төн 6 полоса кылса кандай болот? Себеби бул эң чоң жолдорду бириктирип турган көпүрө да. Эң чоң бир жолдорду теги Масалиев менен Ленин көчөнү бириктирип турган. Жада калса Юга Востоктон келип ушул райондорду, микрорайондорду бириктирип турган бул көпүрө да, эски көпүрө. Ушунун бир кандайдыр механизмдерин иштеп чыгып, кеңейтүү аракетин көрсө кандай болор эле, Себеби өтө движение көп да, бул жактан машина менен өтө көп болот дайымачы. Эртелеп эле уже жол тыгыны да. Ушул нерсеге көңүл бурулсам, могул жерлерди эки жеке чыгарып, бул курулуш ээлерине бир жакшы жерлерден кайра жер берип, эми ушул курулуш
запкы тартып аткан ээлерин зыянга учураткандан кийин сөз кайра бир жерде жер бериштикти эске алыш керек. Достор, мен бара турган эртеңки 2025 жылдын 25 февраль күнү 20 жыл вагондо жашаган үй бүлөгө берилчү үйдүн ачылышын өтчү адрести мен силерге көргөзүп кетейин. Бул кадимки односторонной так жанагы обул больница менен Т менен келип, обул больница менен келип турле, жаңы көпүрөдөн солго бурасыздар. Солго бурсаңыздар, мына көпүрө бар туугандар. Мына ушул көпүрө. Солго түп-түз эле буруп туруп эле түп-түз эле келе берсеңер, ушул мына айланма жолу барбы, мисалы. Мына ушул айланма жолу аркылуу туугандар. Так, биз Юго-Востокду көздөй жөнөйбүз. Юго-Восток, Таатанды көздөй, мындай айткандачы. Алыстан, Жалал-Абадтан келе турган туугандар, Баткенден келе турган коноктор, эртеңки үйдүн ачылышына келе турган конокторго мен азыр адрести жана үйгө чейинки эмени көргөзүп кете берейин. Так, ориенттерди. Мына ушул азыркы көпүрөдөн өтөсүздөр дагы түз эле өтүп, мына Таатанды көздөй кетип атабыз, мына караңыздар. Түз эле барганыңыздар да бул жерде Шакирова көчөсүнө, наоборот, Шакиров көчөсү бул Масалиев көчөгө биригет, биз бул Масалиев көчөсүнөн кетип атабыз. Так, Шакирова көчөсү менен келсеңиздер да болот. Обул больница менен аркылуу келип, Манас ата, Улуу ата кафелердин асты менен түп-түз эле келсеңиздер, так, мына ушул жерден чыгабыз. Бул жерден чыккандан кийин бир аз жүргөндө оң жакта Таатан бар. Бул Юго-Восток кичи районунун башталышында айтканда. Оң жакта Таатан, так, сол жагында мол жаңы салынган торговый центр. Так, Max Home деген экен, мен өткөндө башкача айтып аткан экем, Таатан, достор, мына Таатан бул жакта. Көрдүк, Так, ушул Таатандан түз айдайбыз, датка дейт. Бул жакта мына Max Home дейт, Max Home дейби. Так, мына ушул менен түз барганда, достор, азыр мен силерге толук адрести жана эртең өтчү үйдүн ачылышын, кайсыл үйдөн, кайсыл турак жай комплексинен үй берилип атканын сиздерге бөлүшөйүн. Албетте, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, жалпы Ош шаарынын тургундары керемет бир жаңылык болгон турат. Тагдыры тарых жараткан 20 жыл вагондо аргасыз күн кечирген, түпкү үмүтү, ниети, ою, тилеги өз башымда өз үйүм болсо экен деп Алладан дайым суранып келген, ушул баласы төрөлгөндө вагонго келип жайгашып калган, мейли кимибиз жакшы дейбиз, кимибиз жаман дейбиз, адамдын ар кандай кемчилиги болот. Кандай болсо дагы ушул Кыргызстандын бир жараны, бир үй бүлөсү, Кыргызстандын айымы, аял заты ушул вагондо жашап келген 20 жыл бою. Мына ошол үй бүлөгө эртең керемет, жаңы, заңыраган, заманбап үй берилгени турат, достор, мекендештер. Ал үй кайсыл жерде десеңиздер, мына мен азыр адрести көргөзүп келатам. Ар бирибизге ошондой заңыраган үйлүү болуштукту насип кылган болсун. Мына Юго-Востоктун башталышын билесиздер, мына ол жерден келгенде оң жакка бурулуш керек. Бирок биз оңго бурулбайбыз, туугандар, солго бурабыз. Так, солго бурабыз. Ушул Масалиев көчөсү менен келип, мына ол жерден барып кайра солго бурулганда Юго-Восток кетет, университет тиги булар дегендейчи. Так, биз мына ол жерден солго бурабыз. Мына солго бурганда бир аз ушундай бир кандай десем, мындай жер үйлөр бар. Жер үйлөр бар, өзүнчө бир микро район деп коебу, ушундай бир жер үйлөр бар. Мына ушул жер үйлөр аркылуу мындай көчө менен келе бересиздер, туугандар. Көп кирбейбиз. Өтө көп кирбейбиз. Мындай келгенде нол жерден оңго бурабыз. Мына нол жерде Касымов көчөсү турат. Мына көрдүңүздөрбү? Касымов көчөсүнөн, туугандар, так, оңго бурабыз биз. Оңго бурганда мына ол домдун ушул арка тарабы болуп калат. Жалпысынан так 12 кабаттуу ушундай бир сонун
домдун азыр астындагы көргөзөйүн сиздерге. Бир гана асты эмес, азыр ичине чейин кирип көргөзөм буйруса. Даярдык өтө кызуу. Алла Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Ушул мынакей Бысмылда дегенде эле Нуркелди курулуш компаниясынын Салкынтор турактуу жай комплексине куш келиңиздер деп келе бересиздер туугандар. Мына бул жерде азыр даярдык бар бекен бирөө? Туугандар, бул Нуркелди курулуш компаниясы ушундай бир жакшы бир аракетин кылып, жаңылыгын көргөзүп, мына эртеңки биздин иш-чарабызга көмөктөшүп, азыр сонун бир тазалык, даярдык иштери жүрүп аткан учуру туугандар. Так, туугандар, биз машинаны коюп мына кирип келе аткан учурубуз. Даярдык мына ушундай сонун керемет даярдык болуп аткан учур туугандар. Кыскасы буйруса, урматтуу мекендештер, эртең 25 февраль күндүзгү саат 15:00 3-тө мына ушул жерде кереметтүү чоң ачылыш болот. Мына ушул Нуркелди курулуш компаниясынын бүт жааматы азыр ушундай эшиктердин алдын жууп, тазалоо ушундай иштер болуп аткан учур. Так, туугандар, үй могул подъездде 12-кабатта. Жогоруда калганын жогоруда видеодон толук көрө аласыздар. Эртең ушул жерде чоң ачылыш болот. Келе турган конокторубуз, дин аалымдарыбыз, Садбакасы ажы баштаган, Садбакасы ажы Долов, Нематулла ажы Женбеков, Тажбай ажы, Абдрахман Кары, Идрис Айтбаев жана башка бир топ коноктор келет. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да келет. Андыктан кечикпестен сөзсүз келип ачылышка, ушул үйдүн мааракесине келип, сыйлуу кадырлуу коногубуз болуп, эжекебиздин бир жакшылыгын тең бөлүшүп кетиңиздер. Жогоруда видеону дагы көрүп коюңуздар. Видеону башкалар менен бөлүшүп, сөзсүз лайк басып коюңуздар. Рахмат баарыңыздарга. Эртең көрүшкөнчө. Салам алейкум. Жарыя Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фондунун демилгеси менен өлкөбүздөгү көптөгөн социалдык жактан муктаж болгон үй бүлөлөргө колун сунуп келген жакшы инсандын колдоосу менен Ош шаарындагы 20 жыл вагондо муктаждыкта күн кечирип келген үй бүлөнүн көптөн көткөн муктаждыгы чечилип, жаңы заманбап үйлүү болуп турган учуру. Бактысызга бакыт тартуулоо ар бир эле инсандын колунан келет. Негизгиси көңүлдү тазалап, жүрөктү кеңейтүү керек. Арабызда биздин жылмаюубузга, кол сунуубузга, колдообузга муктаждар арбын. Дал ошондой инсандарга ар дайым жардам көрсөтүп келген Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду 2018 жылы мүмкүнчүлүгү чектелген жана социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берип жүргөн кезде Ош шаарында ушул үй бүлөөнүн темир вагондо муктаждыкта күн кечирип келгенин угуп, жайынан барып кабар алат. Дароо үй салып берсек деп ошол жылдары аракетин баштап, а бирок жер тилкеси жоктугунан көпкө созулат. Мына ошентип учуру келип, ал ниетибизди орундатуу үчүн арабыздан элдин уулу, кайрымдуу берешен бир тууганыбызга кайрылган соң, дароо чыгып вагондогу эженин муктаждыгын чечүүнү өз мойнуна алып, 20 жыл вагондогу оор тагдырын көргөн соң, ошол замат жаркыраган жаңы заманбап ак өргөлүү кылды.
Бүгүнкү күндө 20 жылдык вагондогу жашоодон кийин жакыраган үйлүү болуп турган үй бүлөнүн көптөн күткөн арзуусу орундалып, кубанычтары койнуна батпай турган чагы. Бул ак өргө Ак ниет аманат кайрымдуулук фондунун демилгесинде жана Берешен жоомарт элибиздин колдоосунда 7 жылда тургузулуп, 33-үчү үйдү ушул бактылуу үй бүлөгө тапшыруу алдындабыз. Ардактуу замандаш, көөдөнү мээримге толгон инсандар, сиздерди ушул жаркыраган заманбап ак өргөнүн ачылуу аземине чакырабыз. Ак өргөнүн ачылуу аземи ушул жылдын 25 февраль күнү саат 15:00 Ош шаарынын Юго-Восток кичи районундагы Касымов 309 көчөсүндө Салкын Төр турак жай комплексинде өтөт. Кеченин кадырлуу коноктору, дин аалымдары Устаз Садыбакас Ажы Доолов, Устаз Неематулла Ажы Жээнбеков, Устаз Раматлык Чубак Ажынын атасы Тажибай Ажы Жалилов, Атабаев Абдрахман кары, Төкмө акын Идрис Айтибаев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү болмокчу. Жүрөккө жылуулук тартуулаган салтанатка сиздер да келип, жан дүйнөңүздөргө азык алып кетиңиздер. Биз менен байланыш үчүн телефондор 0705 33 77 90. Мынакей урматтуу мекендештер, касиеттүү кыргызстандыктар, жалпы жоомарт берешендер. Буйруса, быйылкы 2025 жылдын Рамазан айынын алдында кереметтүү сонун бир кабар болгон турат. Албетте, мен чындыгында аябай сүйүнүп турам. Анткени 20 жыл вагондо күн кечирип келген, 20 жыл караңгылыкта, муктаждыкта жашап келген бир тууганыбыздын муктаждыгын ушу арабыздагы берешен, жоомарт бир тууганыбыздын колдоосу менен мына ушул кереметтүү заңгыраган заманбап турак жай комплексинен жаңы бүт шарттары бар ак өргө алынып, мына буйруса эртең тапшырылган турат. Урматтуу мекендештер, чындыгында Аллах Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Албетте, биз Ак ниет аманат коомдук фонду бул үй бүлөнү 2017-18 жылдары сиздер менен бөлүшкөн болсок, мына учуру келип, быйыл ушул 2024 жылдын аягында, 2025 жылдын башында ушул маселе толугу менен чечилип, сонун бир кабар болгон турат. Андыктан ар бир көрөрман, ар бир биздин Ак ниет аманат YouTube каналыбыздын, фондубуздун ар бир демөөрчүлөрү, колдоочулары сөзсүз мына ушул иш-чарага келип, бардыгыңыздар, жалпыңыздар келип, мына эртең өтчү кереметтүү мааракенин бир сыйлуу коногу болуп, жана ушул бир тууганыбыздын, ушул үй бүлөнүн 20 жыл вагондогу муктаждыкта жашаган эжекебиздин бир сүйүнүчтүү жылуу кабарын тең бөлүшүп кетиңиздер деп мен баарыңыздарды чакырып кетер элем. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, андыктан баарыңыздарды ушул 25 жылдын 25 февраль күнү күндүзгү саат 3:00 күтөбүз. Кечикпестен келиңиздер. Келе турган конокторубуз, дин аалымдарыбыз келет. Садыбакас Ажы Доолов баштаган аалымдарыбыз келет. Раматлык Устаз Чубак Ажынын атасы Тажыбай Ажы баштаган Жалал Абадтан бир топ аалымдар келет. Жана ушул Ош шаарынын жергиликтүү бийлиги да катышат. Албетте, урматтуу мекендештер, жакшылыктын жарчысы болуп бардыгыбыз. Кереметтүү ушундай бир сонун иш-чарага бардыгыбыз келип, бир жылмаюу көз караш менен карап, жана бир ак батабызды берип кетели деп баарыңыздарды чакырабыз. Жалпыңыздарды биз Ак ниет аманат коомдук фондунун жааматы жана ушул үй бүлө ошол күнү баарыңыздарды күтөбүз. Андыктан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.